Assalamu алейкум. Менин атым Турдубек болот. 33-төмүн. Ысык көл районунун Өрнөк айылында туулуп өскөм. 2012-2013 ушу белим, өйрөгүм, бутум ооруп, больницаларга барып, көрүнүп, больницадан ушу белимди текшерткенде белиң кыйшыккен, мындай экен дешип. Анан укол алдым. Укол алгандан кийин жакшы боло албай жүрдүм. 1-2 жылдай дарыланып жүрдүм. Жакшы боло албай эле 1-2 жылдай дарыландым аяктан дагы. Аябай арык болчумун. Кубанч атам 2015 дарылап, врачтар койгон диагноз Кубанч атам да койду. Ушу тамырдо келгенде тамырды кармап берди. Ушу белиң, буттарың, боорлоруң ооруйт экен. Буттар муундары ооруйт экен деп ушу диагнозду коюп берди. Анан Кубанч атам чай окуп берди. Андан кийин чайын ичип, тартип менен чайын ичип, азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы. Азыр оорубайт, Кудайга шүгүр. Азыр деген мурун белим, бөйрөктөрүм ооручу, бир аз кыйналып жүрчүмүн. Ушу ысык көлдөн чыкканча машина айдап шаарга келгенче 3-4 жолду тынчымын, белдин, буттун ооруганынан ары бери басып, машинаны токтотуп коюп. Азыр Кудайга шүгүр, эчтегем оорубайт. Кубанч ата деп дарыланып жүрүп, бияка келип, өзү атамдай, өз апамдай болуп калды. Ушактын батасын алып, ооруган жерлерибиз айыгып, азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы. 2017 бир дарыланып кетип, Кубанч атам ак батасын берип, 2018 үйлөнүп, өзүм ойлогон жакшы ыймандуу кызга жолугуп, багым ачылып, ушу Кубанч апамды ушу өкүл ата, өкүл апа шайлап, ошо 3 уулубуз бар, Кудайга шүгүр. Ушу Кубанч атам азан чакырып, аттарын коюп, азыркы учурда бактылуубуз. Аттардын улуусун Билал, экинчиси Бердимухаммед, үчүнчүсү Барсбек. 2019-2021 төрөлгөн, 2024 төрөлгөн үчүнчүсү. Азыр больницага барбайбыз. Кудайыма чексиз ыраазычылыктар болсун. Азыр Кудайга шүгүр, жашообуз жакшы. Ата-эне бир туугандарыбыз баары ушактан келип дарыланып, баарыбыз ушактан дарыланып турабыз. Кубанч ата, Сайылым апа, силерге чоң рахмат. Силерди жакшы көрөбүз. Саламатсыздарбы? Мен Жембек кызы Жанара. Өзүм Токмоктон болом. Ысык көл районунда Өрнөк айылына Турдубекке турмушка чыккам. Жолдошум Турдубек ошо Кубанчбек табып атама, Сайылым апама келип, көрүнүп, ушул жерден шифа табып, дарыланып жүрчү экен. Өзүнүн бөйрөктөрү ооруп, өзү арык болчу. Биз ушул жерге келип, дарыланып жүргөндө ошо тилек кылыптыр. Жакшы үй бүлө күтүп алайын деп. Ошентип экөөбүз 2018-жылы баш коштук, үйлөндүк. Ошо биздин баш кошконубузга, үйлөнгөнүбүзгө ушу Кубанчбек табып атам себеп болду, Сайылым апам себеп болду. Алла Тааламдын каалоосу менен Кубанчбек табып атамдын ак батасы менен, ошо себеби менен Сайылым апамдын биз 3 уулду болдук. Ушул жерден өз ооруларымды, дарылоомду айта кетейин дейм. Биз үйлөнүп, баш кошуп жакшы жашап жаттык, бирок кош бойлуу боло албай жүрдүм. Бияка жолдошум дарыланып жүргөн, дары чай ичип, анан текшерүүгө келет болчу. Анан апам деген барып кел, сен дагы көрүнүп, же болбосо приемго кире албасаң дагы барып эшиктин алдына барып, жакшы ниетиң менен тилек кылып кел деп, ошо чогуу бар келгиле деп жиберди. Чогуу келдик, көлдөн бери ушу шаарга текшерүүгө.
анан тилек кылып, жакшы ниет менен келип кеткем, ошо киши көп болуп, бошобогонунан кабыл алууга жазылбаганыман кире алган эмесмин, жолуга алган эмесмин. Бир айдан кийин биз деген ошо билдик, кош бойлуу экенимди. 7 айында боюмда болуп, жаштакай жүрүп, анан 7 айында Аламединден Азирет клиникасынан УЗИге түшкөнбүз, Доплерге. Аяктан макроцефалия деп диагноз коюп беришти. Башы чоң, башында ошо суу бар, эпилепсия болушу мүмкүн, же болбосо жанагындай ТЦП, акыл эси пас деген оору болуп калышы мүмкүн деп диагноз коюп беришти. Эки бөйрөгү гидронефроз, бөйрөктөрү шишик деп. Анан аны уккандан кийин аябай капаланып, кайгырып, сарсанаа болуп жүрдүк. Анан бияка келип, ошол диагноз менен, УЗИ кагазы менен келдик. Келип көргөзүп, кабыл алууга кирдик. Кагаздарды көрүп, жакшы сөздөрүн айтып, жакшы кабыл алышты. Анан ошо дары чай, дары суу ичиш керек экен деп, дарылайбыз, жакшы болот баары деп, бияктан дарыландык. Дарыланып, сеанска катышып, ошо төрөгөнгө чейин ушинтип келип дарыланып жүрдүк. Анан 7 январда 2020-жылы көз жардым, уулду болдук. Республиканский больницадан төрөдүм, бияктан шаардан жактан төрөтө албайбыз, сразу текшериш керек, баланы көрүш керек. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок деп Чопон Атан больницасынан врачтар ушинтип айтышкан. Анан шаарга келдик. Шаарга келгенден кийин ошентип уулду болуп, сразу текшеришти врачтар, баары сонун чыкты. Прям жап-жашнакай эле бала, веси деле, бою деле жакшы болуп төрөлдү. Жыйынтыгы прям аябай жакшы болуп, ошо төрөгөнгө чейин дары чай ичип, дары суу ичип, сеанска катышып, дарыланып жүргөм. Анан ошо 7 январда төрөлөр менен текшергенде бала сонун болуп чыкты. Башка балдардан эч айырмасы жок. Дени сак, жакшы, акылдуу, эстүү, уулду болдук буюрса. Ал уулубуз азыркы учурда 5 жашка чыкты. Андан кийин да 2 уулду болдук. Ошо Салима апа, Кубанч ата себепкер болгондуктан өзүбүз сурандык, атын коюп бериңиз деп. Анан ошо биринчи уулубуз бияктан дарыланып, ушу Аллахымдын каалоосу менен, Аллахымдын шифасы менен, Кубанычбек Табатамдын ак батасы, Салима апанын себеби менен дени сак уулду болгонубуз үчүн, ушу дени сак, акыл эстүү болуп төрөлгөнүнө ушу Кубанч ата менен Салима апам себепкер деп айта алам. Кубанычбек Табатам атын Билал деп коюп берди. Себепкер болгондуктан ушу атын коюп бериңиз деп сурандык. Андан кийинки 2 уулубуз төрөлдү. 2021-жылы, 2024-жылы дагы уулду болдук. Билал 2020-жылы төрөлгөн. Алардын аттарын дагы Берди Мухаммед, Барсбек деп коюп берди. Мен эң кенже неберем кандай чоңоюп атат? Барсбегим. Барсбек тап келдиңерби? Барсбек. Учураштырайын деп. Жакшы. Кел улум. Билал кандай жүрөсүң? Билал. Мухаммед. Чоң атаң бар болсун, Билал. Кел күчүгүм, жакшы жүрөсүңбү? Айна кел. Кубанычбек атама Бисмиллахиррахманиррахим. терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Салима апама терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо чын ден соолук каалайбыз. Үй бүлөсү менен бактылуу күндөрдү өткөрүп, небере, чөбөрө, бир туугандары менен бактылуу каарылыкка жетип, дени сак болуп, дагы көп деген бейтаптарды дарылап, көп адамдын кубанычына себепкер болуп жүрө беришин каалайбыз. Биз деген ооруп калсак, ошо Кубанычбек Табатама келип, көрүнүп, дарыланып турабыз. Балдарыбыз дагы ушактан дарыланып турушат.
Кубанычбек табып атамда ошо учеттобуз үй бүлөбүз менен Аллах Тааламдын шифасы менен, Аллах Тааламдын каалоосу менен, Курандын күчү менен ушул Кубанычбек табып атамдын, Салима апамдын ак баталары менен биз жакшы бактылуу үй бүлө болуп отурабыз. Балдарыбыздын дени сак, өзүбүздүн денибиз сак. Азыр чоң рахмат, ошо ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Шүкүрлөр болсун Аллахыма. Ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар, эч оорубаңыздар, ушундай ооруган адамдарды дарылап, ошо себепкер болуп, Аллахым шифасын берип, биз сиздерге чексиз ыраазыбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, улуу урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү күнү ошо биздин YouTube каналга келип, биздин ушул Турдубек деген уулум өзүнүн үй бүлөсү менен, келинчеги менен, бала чакасы менен келип, ошо бизден дарылангандарын айтып берди. Эми ушул уулум менен кызымдын айткан сөзүнө далил катары мен да толуктоо катары өзүмдүн ой пикиримди айтып туруп, толуктап далилдеп берейин. Бул болгон окуя боюнча 2015 жылы Турдубек аттуу уулубуз бизге дарылоого кабыл алууга келген. Ден соолугунда оорулар боюнча, оорусу өзүнүн сөзү боюнча бели ооруйт экен, грыжа, бөйрөк ооруйт экен, муун оорулары болгон экен. Ушул ооруларга шифа тилеп келген экен. Мен тамырын кармап көрүп, өзүмдүн диагнозумду кошуп, анан дарылоого кабыл алып, дарылап бергенбиз. Жыйынтык Кудайга шүгүр, өзү дагы айтыптыр. Ооруган жерлер, ден соолугунда болгон ооруган жерлердин баарына шифа таап, айыгып кетти. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Андан кийинки болгон кубанычтуу нерсе, ушул уулубуз дарылоосу бүткөндөн кийин менден бата алып кеткен. Мен уулум ушул ден соолугундагы ооруларга Кудай Таалам шифа берсин, ооруңдан шифа таап айыгып кеткен. Анан бул ушул биринчи берген батам. Экинчи батам ушу ыймандуу, Аллах Таалам өзү сүйгөн ата эненин ыймандуу, акылдуу кызына туш болуп, нике кайыптан багың жолуң ачылсын уулум деп бата бердим эле. Үчүнчү батам, Аллах Таалам силерге көп перзенттерди берсин, көп балалы чакалы болгула. Амин. Аллаху акбар деп Аллах Тааламдан тилеп, сурап бата бердим эле. Кудайга шүгүр, Аллах Таалам биздин батабызды кабыл кылып, уулубуздун мына быйыл оорубай жүргөнүнө 9 жыл болуптур. Ушу биз берген бата менен үйлөндү. Биз берген бата менен бала чакалуу болду. Мына бүгүнкү күндө Турдубек уулубуз ушу 3 эркек балалуу болду. 3 баланын неберемдин атын тең мен койдум. Биринчи чоң неберемдин аты Билал, экинчиси Берди Мухаммед. Бул аттардын баарынын мааниси бар. Ушу Аллах Тааламдан күндүр түндүр зикир чалып, Аллах Тааламдан тилеп сурадык эле. Ла илаха иллаллах Мухаммадан Расулуллах. Пайгамбарымдын батасы тийсин деп тиледик эле. Ушу пайгамбарымдын батасы тийип себепкер болуп, экинчи неберебиз төрөлгөндө атын Берди Мухаммед. Пайгамбарым себепкер болуп берди деген ниетте Берди Мухаммед койдум. Андан кийин ушу былтыркы жылы 2024 жылы үчүнчү неберем ушу Барсбек. Кудай Таалам буйруп насип кылса, уулум дагы, кызым дагы жаш. Аллах Таалам дагы көп перзенттерди берет деген ниетибиз бар.